Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн биздин ашканада чизкейк орео. Эң алгач 150 грамм орео токочторун майдалап алыш керек. Ал үчүн биринчи ортосундагы кремдерин алып салабыз. Бизге кереги жок, жөн гана токочтун өзүн майдалап алабыз. Блендер менен же болбосо салфан баштыкка салып, үүрүктүн жардамы менен майдалап алсак болот. Эң негизгиси аябай майда болуш керек. Мына ушинтип майдалап алгандан кийин 50 грамм ак майды эритип алабыз. Майдаланган токочтордун үстүнө куюп аралаштырабыз. Нымдуу абалга жеткенде формага салып бышырыш керек. Формамдын диаметри 18 сантиметр. Алдына фольгадан төшөп алдым. Кичинекей чизкейк болот, 5-6 кишиге ылайыктуу. Жана майдаланган токочторду салып тегиздеп жана үстүнөн катуу басып баскылап чыгабыз катуу. Духовканы алдын ала иштетип 170 градуста 10 мүнөттө бышырып алабыз. 10 мүнөттөн кийин эми муздаганча коюп коебуз. Ал эми кремге 400 грамм творожный сыр керек, 10 грамм жүгөрүнүн крахмалы жана 150 грамм кумшекердин упасы. Ошондой эле ванилин кошуп койсок да болот. Эми аралаштырып алабыз баардыгын. Эми бир жумуртканы кошуп дагы чалып алабыз. Андан кийин бир жумуртканын сарысы эле кошулат. Сарысын кошуп дагы аралаштырып алабыз. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин майлуу сливке кошулат. 200 мг, бардыгы 100 граммдан 2 бөлүп кошуп аралаштырып алабыз. Майлуулугу 33% жогору болуш керек. Ал эми кремге 4-5 орео печеньясын алып коюп, ошону майдалап туурап алабыз жана кремге кошуп аралаштырып алабыз. Мына ушинтип кремибиз даяр болду. Эми муздаган токочтун үстүнө салып тегиздеп чыгабыз. Андан кийин 1 саат бышырабыз. Эң негизгиси чизкейкти туура бышыруу керек. Ал үчүн 180 градус ысык духовкага 10 мүнөткө салабыз. 10 мүнөттөн кийин градусту 10 градуска азайтабыз. Демек 160 градуска коюп дагы 10 мүнөт бышырабыз. Андан кийин дагы 10 градуска азайтып дагы 10 мүнөт. Ошентип баардыгы болуп 1 саат бышкандан кийин духовканы өчүрүп ичинде калтырып коебуз, толук муздаганча. Андан кийин гана чизкейкти алып муздаткычка салып коебуз 5-6 саатка. Ошондо гана чизкейкибиз даяр болот. Жасалышы кыйын көрүнгөнү менен негизи эң оңой, жөн гана бир аз убакыт талап кылынат. Бирок мен ойлойм, бул чизкейкти бир жасап көргөндөн кийин аябай жактырып, жакшы көрүп каласыңар. Анткени аябай даамдуу. Жакындарыңызды жасап, сүйүнтүп, кубандырып койсоңуздар болот. Ал эми бул видео жакса, анда лайк басып, менин каналыма катталганды да унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.